Бул арсамбап жаңгак токою деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте жайгашып, аянты 7000 гектарга жетет. Арсамбаптын эли жаңгак менен жан сактап, маңызын гана чет өлкөгө чыгарбай, кароосуз калган калдыгын дагы экспорттоого жол ачылат. Анткени сырткы калдыктарынан косметикалык каражат жасоого болот. Биз бул долбоордо 3 жыл болуп калды мына катышканыбызга. Биринчи ошол бенефициарлардан болобуз. Мындай айтканда, кызыктырган жери бул долбоор илимге басым жасаган. Илим дегенде ошол биздин компания жаңгакты экспорттоо менен иштейбиз. Биз бул долбоорго катышуубуздун бирден бир эң негизги себептеринин бири бул долбоордун алкагында ушул Германия тарабынан бизге жаңгактын азыркы учурда аябай актуальный тема болуп атпайбы? Биздин жаңгак иштеткенден кийин дайым калдыктары калат. Жаңгактын сырты, орусча айтмакчы скорлупасы калат. Биз ошону кайра иштетүү боюнча аябай кызыгып келгенбиз. Жана бул долбоор алкагында ошол жаңгактын сыртын, скорлупасын кайра иштетип, майдалап, косметикалык скраб жасоо. Ошол үчүн биз бул долбоорго катышканбыз. Бул долбоор алкагында ал иштер жүргүзүлдү. Кыргызстандан биз жаңгактын сыртын, ошол скорлупасын жана Баткенден өрүктүн сыртына жөнөткөнбүз Германияга. Суфечейин долбоору Кыргызстанда 2022 жылдан тартып, сапаттуу азык алуунун жолдорун үйрөтүү боюнча иш жүргүзүп келет. Аны менен катар жаңгак өрүктүн сырткы калдыктарын кайра иштетүүнү пландап 3 жыл катары менен лабораториялык анализ жүргүзүүгө алып кеткен. So these processing lines in which walnuts are Кыргызстанда жаңгактын калдыктары таштандыга ташталат же отко жагылган жагы бир аз өкүндүрөт. Себеп калдыктарды кайрадан иштетүү жагынан өтө төмөнкү көрсөткүчтө экен. Биздин башкы максатыбыз таштандыга айланган жаңгак өрүктүн калдыктарынан косметикалык каражаттарды өндүрүп чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө менен жергиликтүү калктын кирешесин көбөйтүү. Бул жакта болгону жаңгактын өрүктүн даярдалган гана продукциясын алып сатууну өздөштүргөн экен. Биз 3 жыл катар менен жаңгактын сырткы чел кабыгын Германияга алып кеткенбиз. Анда анализ жүргүзүү үчүн майда бөлүкчөгө бөлүнгөн калдыктын курамындагы микробиологиялык булгануусу тазалоодон өттү. Себеп дегенде европалык стандарттарга шайкеш келтирүү кажет болду. Жыйынтыгында потенциалы жогору көрсөткүч алдык. Демек мындан косметикалык каражатты өндүрүп чыгарууга болот. Буга чейин майда жасалма пластикалык каражаттар иштетилет болчу. Тыюу салынгандан улам ушундай кадамдарга барып жатабыз. processes in the cosmetics industry in Europe, and we have developed Мындан сырткары долбоордун алкагында дыйкандарга даяр продукцияны сапаттуу сактоо жана эл аралык рынокко алып чыгуу процесстери боюнча маалыматтар берилген. Көбүн эсе маалымат жетишпейт экен. Биз семинарларды өткөрдүк, көп суроолор болду. Ушундай семинарлар дыйкандарга абдан керек экенин түшүндүм да. Тамак аш кайра иштетүү боюнча гана эмес, ошол уруктарды сатып алууда, тандап алууда, сортторду тандап алууда, жерлердин сапатын кантип текшерүү боюнча дагы маалымат керек экен да. Мурда деген ар бир совхоз, колхоздо агроном болгон, өзүнүн адистери болгон да. Азыр деген ар бир дыйкан ошол адистердин билимине ээ болуш керек да. Жакшы сапаттуу азык алыш үчүнчү. Ошондуктан ар бир киши, ар бир дыйкан ошол маалыматтарга ээ болуш үчүн ушундай семинарлардын пайдасы көп экендиги. Өрүктүн кайра кургатуу технологиясын карап чыкты. Аны жакшы сапатта кантип кургатабыз, кайсы ыкмалар бар кургатуунун күндөн башка. Биз көбүнчө Баткен областында күн алдында кургатуу кеңири жайылган.
Андан башка кургатуу технологиялары да көп, витаминдерди сактаган, биологиялык активдүү заттарды сактаган технологиялар көп. Мисалы үчүн сублимациялык кургатуу, тоңдуруп кургатуу деп аталат. Биз ошолорду мисалы үчүн өзүбүздүн долбоорубузда аларды анализдеп, 2 ыкма менен кургатып, анан анализдеп дыйкандарга мына ушундай сакталат деп көрсөтөбүз. Дыйкандар менен да иштейбиз. Анан өзүбүздүн илимий иштерибизди дагы параллельно жүргүзөбүз да. Башкача айтканда, илимий коом практиктерге жардам берүү болуп саналат да. Ошо практиктер болуп айыл чарба кызматкерлери, тамак ашты кайра иштетүүчүлөр, аларды сатуучулар, логистика менен кызматташ, то есть ошолордогу адамдарды жардам беребиз да, аларга сунуштарды айтабыз. All of the scientific research which colleagues of our project have developed over the last months, and we will at the same time, and equally important, was the important contribution of small. Суфечейн долбоору Германиянын 15 долбоорунун катарында. Мындан тышкары көптөгөн өлкөлөр менен өнөктөштүк катары кызматташа баргандай глобалдык көйгөйлөрдү изилдөө, аныктоо, чечүү жана жаңычыл мүмкүнчүлүктөрдү ачууга көмөктөш болуп келет. Алардын катарында Кыргызстан потенциалы жогору өлкө экенин белгилешти. The project Суфачейн долбоору бул Германиянын илим министрлиги тарабынан колдоого алынган жана демилген келет. Биздин долбоор туруктуу агротокой системаларын изилдеп, ошол жердеги элге кантип туура пайдалануу керектигин ачык айкын түшүндүрүп берүү биздин башкы максатыбыз. Биз 20дан ашуун эл аралык жана жергиликтүү уюмдар менен биргеликте иш алып барабыз. Бул Суфачейн долбоору Германиядагы 15 долбоордун бири болуп саналат. Мына ушул долбоорго кирген Кыргызстан боюнча айта турган болсом, бардык жагынан мүмкүнчүлүктөргө бай өлкө деп айткым келет. Бирок айрым багыттарын туура нукка буруп кетсе, мен айталам, Кыргызстан бардык жагынан өнүккөн өлкө болот. in the partner countries and to integrate research and companies and other stakeholders. Долбоор 2022 жылдан тартып 26 жылга чейин иш алып барат. Мындай ишкерлер үчүн дагы чейки продукцияны сатуу менен гана чектелбестен, аны иштетип, эл аралык рынокко чыгарууга жол көрсөтөт. Ошо сырьёну эле алып экспорттобостон сапаттуу кылып, андан азык чыгарыш керек да. Себеби кайра иштетилгенде чийки азык баасы көтөрүлөт. Жумушчу топ, жумушчу орун ачылат. Бул жумушчу орун бул айлык, бул налог мамлекетке, ишканалардагы пайда табат, алардагы пайдадан налог. Башкача айтканда, нарк чынжырынын өсүүсү болуп саналат да, жана нарк чынжыры деп айтып атпайбы? Бул улам чийки азыктан жаңы азык чыгарып, нарктары өсүп, аягында мисалы үчүн логистер да кошот агачы. Биздин ошол экспорттоочу өзүнчө топ бар. Алар дагы ошол ага кошуп, анан экспорттошот да. Башкача айтканда, ушул цепочкада, ушул чынжырчадагы бардык катышуучулар, өкүлдөр пайда алат да. Дыйкандар үчүн маалыматтын жетишсиздиги, колдоонун алсыздыгы бир топ өсүүгө кедергисин тийгизип, дыйкандар өз казанында кайнап келген. Эми мындай маалыматтык, практикалык жактан алгылыктуу иш-аракеттердин аркасында өз жемишин берет деген ишеничибиз бар.